Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрү боюнча Кыргызстан менен Россия улуттук курама командаларынын ортосундагы оюнда салымдарды кимдер салды, кандай салды видеолорун көрсөтөбүз. Ошондой эле Сары Өзөндүн жаңы жетекчиси менен тааныштырабыз. Ал командага жаңы аттар жана жаңы оюнчулар келет дейт. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 11 май күнү Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү боюнча курама командасы Алтай Республикасында Россия менен достук беттеш өткөрдү. Оюн 5-5 эсеби менен аяктап, кошумча 10 мүнөттө Кубаныч Султан уулу эсеп санын жаңылап, Кыргыз Республикасына жеңиш алып келди. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Оюндагы алгачкы салымды Манас Ниязов салды. Ал атаандаштын ийгиликсиз чабуулдан кийин жерге түшүп калган улакты көтөрүп, бир колдоп Тайгазанга барып ыргытты. Экинчи салымды Өмүрбек Эсен уулу менен Улан Насакеев чогуу салышты десек туура болот. Өмүрбек жерден улакты көтөрүп, такымга баспастан дароо Улан Насакеевке өткөрүп берди. Достуктун чагылуучусу атаандаштын Тайгазанына жетип барганда, кайрадан Өмүрбек ага жардам берип, эки улакчы кош колдоп текени ыргытышты. Дагы бир салымдын автору ынтымактын капитаны жана машыктыруучусу Жоки Орозбаев болду. Ал атаандаштын чабуулун токтотуп, өз Тайгазанынан улакты алып, карама каршы тарапка барып салым салды. Бул оюнда кыргыз улакчылары ошол жактагы аттар менен ойношту. Ошондуктан алар үчүн ыңгайсыз болгонун айтып кетели. Алдыда болсо Россия курамасынын салган салымдарын көрсөңүздөр болот. Майда Чүй облусунун Көк Бөрү боюнча жыйыны өтүп, Сары Өзөн командасынын жаңы жетекчиси болуп Арсен Тыналиев дайындалды. Жыйында Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын президенти Айбек Абылкасымов жаңы жетекчини жамаат менен тааныштырып, жаңы иш ордуна бекитти. Жалпы жыйындын жүрүшүндө алдыдагы команданын абалы жана иш пландары жөнүндө талкуулар болду. Өзүм тааныштыра кетейин. Абылкасымов Айбек Качкынбекович, Чүй Көк Бөрү федерациянын президенти боломун. Бүгүнкү иш-чаранын негизги себеби Сары Өзөн командасынын жаңы жетекчисин бекитип жатабыз. Ошол себеп менен бүгүн чогулуп жатабыз. Жаңы жетекчи боюнча тууралуу айтып кетсек, Чүй федерациянын жааматы менен биргелешип, кеңешип, сүйлөшүүлөр жүрүп, бүгүнкү күндө ушул Арсен мырзаны биз бекитип жатабыз. Сары Өзөн командасында эми айтып кетсек, чоң өзгөрүүлөр болот го дейм, жаңылыктар көп болот го дейм. Анткени жаңы жетекчи, жаңы ой, жаңы иш, Кудай буйрса, жаңы ийгиликтерди күтөбүз бул кишиден. Мен оюмча жаңы аттарды көрөбүз, жаңы оюнчуларды көрөбүз деп күтүп жатабыз. Таналиев Арсен Султанбекович, Чүй Сарван айылынан болом, өзүм Чүйдүн уулу болом. Сары Өзөн командасына келип жетектеп отурабыз буйрса. Астыда эми чоң максаттар бар, чоң ийгиликтерге жетебиз деп үмүттөнөбүз буйрса.